Биздин кошунан Тандабай сериалыбыздын аябай чоң көрөрман экен. Мен сиздин номер 1 фен. Алтайда эле менден кыйын кантип сүйлөп кетти деп аябай таң калдым. Ойлоп, бул жакшы белги. Кыргыз тили оор бекен. Каракол абдан даамдуу шаар экен. Айракча ашлемфу. Бозо винодой. Винодой? Мас кылат. Абдан күчтүү аялдар экен. Курман жандаткан сыяктуу. Неге деп ойлойсуз? Эмнеге Америка өзүнө тартат? Ооба, менде кээ бир сунуштар бар. Өз өлкөңүздү сагынуу болобу? Анан баары акысыз. Баары акысыз. Америкага тапшырыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Оңой элеби? Туура айтасыз, ооба. Сонун айттыңыз. Жолдошуңуз тажадым дебейби? Бирок эң кызыктуу нерсе америкалыктар, кыргызстандыктар абдан окшош экен. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен аябай арзып күткөн меймандарымдын бири. Анткени дайыма YouTube каналдан көрүп ушунча суктанат элем, аябай дем берет эле, шык берет эле. Кудай буйрса, силерге дагы дем берсин, шык берсин, тилибизге болгон сүйүүнү ойготсун деген маңызда бүгүн мейманын чакырып келдим. Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин пресс катчысы бүгүн Аня Ерохина. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен дагы кубанычтамын, чакырыңыз үчүн чоң рахмат. Баягы сизди чакырып атып, ошо аябай сыймыктандым, суктандым. Анан биздин кыргыздарды тилин сүйүүгө чакырат, үйрөтөт деп чакырдым. Жакшы турасызбы? Рахмат, ооба. Кыргызстанга көнүп калдыңызбы? Ооба. Анткени кыргыз эл абдан бурукер, абдан меймандос. Ошондуктан мага эң маанилүү нерсе бул жакшы эл, бурукер эл. Анан Кыргыз Республикасында баары дайыма жардам берүү үчүн даяр. Сонун. Анда суроолорубузду баштай берели. Аня өзү полиглот, достор. Көп тил билет экен, 5 тил билет экен. Анан канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Анан ушул 5 тилдин арасынан кайсы тилде түш көрөсүз? Биринчиден мен 4,5 тил билем айтсам болот. Анткени араб тилинде сүйлөгөнүмө көп жыл болду. Ошондуктан тилекке каршы көп сөздөрдү унутуп калыптырмын. Бирок мен албетте англис тилинде түш көрөм. Анткени бул менин эң колдонгон тил. Бирок мен эсимде бар. Кыргыз тилин үйрөнүп жатканыма 3 же 4 айда болду. Мен бир түн кыргыз тилинде түш көрдүм. Анан мен ойгонуп, ойлоп, бул жакшы белги. Сонун. Мейге демек тил жакшы отуруп атат, тилди жакшы үйрөнүп атам деген сөз да. Ооба, жакшы. Жакшы айтасыз. Эң сонун, мындай аябай ушул кыргыз тилди бат өздөштүрүп кеткениңиз абдан таң калдырды да. Кантип Алтайда эле менден кыйын кантип сүйлөп кетти деп аябай таң калдым. Анан кыргыз тили оор бекен же жеңил эле үйрөнүп кеттиңизби? Менин оюмча чет тилди үйрөнүү дайыма татаал болот. Көп практика керек, көп убакыт талап кылат. Бирок дагы менин оюмча чет тилди үйрөнгөндө биз башка жол менен ойлошубуз керек. Анткени ар бир тилинин өзүнүн сезими, өзүнүн стили, анан биз аны үйрөнүшүбүз керек. Анан менин оюмча ар бир адам кыргыз тилин үйрөнүү алат. Эгерде кааласа, бул эң негизгиси каалоо. Анан биз кыргыз тилин урматташыбыз керек. Анан биз аны үйрөнүп алабыз.
Сон мен Анянын кыргызча сүйлөп аткан видеосун балама атайын көргөздүм. Көр мына деп. 6 айда ушунча үйрөнүптүр десем, аябай таң калып, Аня 6 айда үйрөнсө, эзели кыргызча укпаган Аня 6 айда үйрөнсө, демек биз деле үйрөнүп кетет экенбиз да деп. Тилекке каршы ошо балдарыбыздын кийинки муундардын тили бурулуп кетип атканы абдан өкүндүрөт. Орусча чыгып атканы, кыргызчаны жакшы өздөштүрө албай атканыбыз өкүндүрөт. Бирок Аня бизди мындай коңгуроо кагып, алло, кыргызча сүйлөгүлө деп атканы аябай жагып атат. Ай, рахмат. Бул Америка элчилигинин максаты кыргыз тилин даңазалоо. Ошондуктан мен биз салым кошуу менен абдан сыймыктанабыз. Сон. Анан биздин дагы Аня биздин кошунаны тандабайт сериалыбыздын аябай чоң көрөрман экен. Анан алгач таанышып жолукканда ушул бизди дароо таанып, анан ушу сериалыбызды көрөрүн айтканда, жактыбы сериалыбыз. Ооба, албетте, мага абдан жакты. Мен сиздин номер биринчи фен. Мен чындыгында мен кошунаны тандабайт көргөн аркылуу кыргыз тилин үйрөндүм. Анткени мен кайра аны көрдүм. Анткени башында мен көп сөздөрдү билген эмесмин. Анан кайра көргөндө мен жаңы сөздү үйрөндүм. Анан ал абдан күлкүлүү болду, абдан таланттуу актерлор болду. Анан дагы ошол сериал кыргыз коом жөнүндө кызыктуу комментарий берди. Ошондуктан мага абдан жакты. Кыргыздарды дагы терең тааныдыңызбы? Ооба, туура айтасыз. Кыргыздын мүнөзү бар ал жакта. Мындай жашоо, кадимкидей жашоо. Сон. Анан мында Кыргызстанга алгачкы жолу самолет менен учуп келдиңиз, кондуңуз, аэропорттон келатасыз. Анан Кыргызстанды көрдүңүз, анан кандай ой келди? Жакшы суроо. Мен 26 июльда келдим. Эсимде бар, анткени бул апамдын туулган күнү. Анан мен Дубай аркылуу кадимкидей түнкү рейс менен өчүп келдим. Анан аэропорттон чыгып, Бишкекке барып, анан мен тоолор көрдүм. Мен вау деп ойлодум. Мен Кыргыз Республикасынды сүйүп калдым. Бул менен эсимде бар. Ошондой биринчи күндө ошондой болду. Сон дароо эле тоолор көзгө урунат экенде, анан баягы ысык көлгө барып келдиңиз, көлдүн жээгинде турганыңызды көрдүм. Көл сизге кандай дем берди? Жакшы экен? Абдан коз жер. Мен тилекке каршы бул кышында болду. Ошондуктан мен сууга түшкөн жокмун. Бирок бир саат жайында мен кайра Эсикөлгө барам. Бирок Эсикөл Караколго барып жатканыма биз Эсикөлдө токтотуп, мен көлгө салам айттым, салам айттым. Анан мен кайра сөзсүз мен кайра Эсикөлгө барам. Андан баса Каракол абдан даамдуу шаар экен. Айракча ашлямфу мен. Ашлямфу Ооба. Мен жалпысынан Кыргыз Республикасында улуттук тамак мага абдан жагат. Манты, шашлык, лагман, беш бармак, ашлямфу, бары мен жеп көрдүм. Жеп көрдүңүз. Анан куру дагы чүч бара. Анан ошонун баарынан эң мындай жакшы көрүп, дайым жеген тамагыңыз кайсы болду? Бул айга жарашан. Азыр мен дайыма манты жегим келет. Манты азыр. Анан өткөн айда беш бармак. Мен дайыма ресторанга барганда мен дайыма беш бармак
заказ жасадым. Сон. Абдан кубанычтамын. Кымыз иче элексиз, э? Ооба. Мен Ичтиңизби? ооба, мен ичтим. Ачукем кымыз кандай экен? Жакшы. Ана пайдалуу экен. Пайдалуу. Мен билген эмес. Мен ал ден соолукка пайдалуу экен. Жарма, бозо. Бозо жарама, бозо жок. Мен жок көрө элекмин. Бозо көрө элексиз? Ооба. Бозо винодой. Винодой? Мас кылат. Окей, макул. Жеп көрүшүм керек. Анан бозону көп ичкендер мындай канга жакшы, канды көбөйтөт. Окей. Анан баягы кушту канчалык капаска, алтын капаска камап койсоң деле баары бир булбул өзүн токой неңсейт деген сөз бар да. Анан биякта эми 5 бармак манты жайып, тоолорго чыгып, көлдөрдү көрүп койсок деле өз өлкөңүздү сагынуу болобу? Сагынган нерселер бар. Бирок эң негизгиси мен жакын досторумду сагынып жатам. Албетте. Анан дагы мүмкүн мексикалык тамак. Жак тамаша. Бирок мен кайра айткандай, мага эң маанилүү нерсе бул жакшы адамдар менен таанышуу. Анан ар бир жашаган өлкөдө мен кызыктуу кишилер менен таанышып, сүйлөшүп, анан кеткенден кийин, көчүп кеткенден кийин мен албетте аларды сагынганмын. Бирок Кыргыз Республикасында мен абдан кызыктуу, жакшы, боорукер кишилер менен таныштым, достоштум. Ошондуктан мен бул жакта болгонума абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Бияктан дос күттүңүз да? Досторуңуз барбы? Ооба. Анан бизде эмнегедир ушул Америкага баргыбыз келе берет да баарыбыздыңчы. Анан американская мечта деген бар го. Америка кыялы, кыялдардын баары ошактан орундалчудай, шашып, ошол жакта эле укмуш турмуш жүрүп аткандай боло берет. Эмнеге деп ойлойсуз? Эмнеге Америка өзүнө тартат? Жакшы суроо. Менин оюмча бул мүмкүн эки себептер үчүн. Биринчиден, Америка ал ар кандай, ар түрдүү улуттар өлкө, ал түзгөн өлкө. Ошондуктан биз тарыхыбыз менен, биздин маданиятыбыз менен сымык таанышыбыз мүмкүн, бирок дагы биз америкалыктар. Анан бул уникалдуу нерсе деп ойлойм. Анан экинчи себеп, анткени Америкада бул көп мүмкүнчүлүктөр бар, өзүбүздү өнүкүү үчүн. Анан ошондуктан мүмкүн ошол себептер үчүн Америка көп кишилер тартайт. Анан аябай виза алууда кыйналышып, кайра беришип, жанагы грин картка катышып, ушинтип бар болгондор көп да. Анан ошо визаны туура алыш үчүн эмне кылышыбыз керек, жана кандай катачылыктарды кетиребиз? Биринчиден, Америка элчилиги ушунча көп Америка баруу каалаган кишилер менен абдан бакталат. Баракталат. Бирок менде кээ бир сунуштар бар. Албетте. Биринчиден, виза тапшыруу үчүн же интервью катталуу үчүн ортомчу кереги жок. Ортомчу кереги жок. Акчаңыз сактыңыз. Анткени маалымат, арыз Америка элчилигинин вебсайтында арыз толтурсуңуз болот, интервьюга каталсаңыз болот, баары бул жакта. Анан баары 3 тилде. Ошондуктан ортомчу кереги жок. Бул менин биринчи сунуш. Экинчи сунуш бул
интервью учурунда көп кишилер коркуп жатышат. Анан мен түшүнүм, бирок калп айтпаңыз. Интервью учурунда ачык жана чынчыл жол менен сүйлөшүңүз керек. Анан үчүнчү сунуш тилекке каршы көп алдамчылар бар экен. Америка элчилигинин вебсайтында туура маалымат бар. Бул ошол маалымат менен кыргызстандыктар сиздерди сакташы мүмкүн. Демек, ортомчуларды кошуп алып, алар алданып калышат, акчасын көп берип калышат, Мисалы, же туура эмес маалымат берет. Ошондой эле акчаңызды өзүңүз эле сактап, өзүңүз эле арыз жазып, 3 тилде арыз жазса болот, 3 тилде. Арыз ал орус тилинде жана англис тилинде, бирок маалымат кандай ушуну жасашы мүмкүн 3 тилинде. Ошондой эле интервьюга келгенде алдабай, калп айтпай, уруп койбой мындай ачык болгондой жооп берет экенсиңер. Анан баягы Америкага жогорку окуу жайга тапшырып, билим алсам деп көксөгөндөр да көп да. Өзгөчө азыркы өсүп келаткан менин баламдын муундары баары Америкага окуп келсек, анан чет өлкөгө барып окуп келсек деген кыялдары бар да. Ал жакка окуп келиш орбу, алардын жогорку окуу жайы кандай? Сиз ошол жакта окудуңузбу? Мен дагы чет өлкөдө 1 жылга окудум. Египте. Америкадан сырткары Египетте окугансыз? Бир жылда. Анткени менин оюмча чет өлкөдө билим алганда бул көз карашы ачылат. Ошондуктан мен ошол тажрыйбасын алдым. Америкага тапшырыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Оңой элеби? Биринчиден, ар бир үй бүлөнүн баласы Америка билим алуу үчүн тапшыры мүмкүн. Баары албетте 2 жол бар. Биринчи жолу бул Америка элчилигинин программалары аркылуу. Экинчи жол бул түздөн-түз мектеп менен же университет менен байланышуу. Анан биринчи жол мен бир аз айтып берейин. Америка элчилигинин билим берүү программалары көп экен. Ар кандай деңгээлдерде, мисалы студенттер үчүн, окуучулар үчүн бир жайга же бир жылга ар кандай болот. Анан баары акысыз. Анан жыл бою арыздарды кабыл алабыз. Ар кандай мезгилинде, мисалы азыр бизде Fulbright Foreign Student Program азыр ачып, ал Fulbright чет өлкө студент программа, ошондой. Бул магистр даражасын каалаган кишилер үчүн. Анан бирок эң негизгиси баары маалымат, Америка элчилигинин программалар жөнүндө маалымат Америка элчилигинин вебсайтында. Баары турат 3 тилде. Анан биз социалдык тармактан арыздарды кабыл алуу мезгил белгилейбиз. Ошондуктан бизде баары ачык, ар бир үй бүлөнүн баласы тапшыры мүмкүн. Анан эгерде бир бала түздөн-түз мектеп же университет менен байланышкысы келет, анан Американын бурчтарда бизде кандай ошону жасашы мүмкүн маалымат бар. Ошондуктан алар бурчтарга барышы мүмкүн, маалымат үйрөнүшү мүмкүн. Сонун. Демек, ал маалыматтарды дагы жогорку окуу жайга кантип тапшыруу маалыматтарын дагы сиздин вебсайтыңыздарга кирип, кенен 3 тилде маалымат ала алат экенбиз. Туура айтасыз. Американын билим берүү системасы кандай?
жана азыр Кыргызстанда мындай байкап баамдап жүрсөңүздөр керек. Биздин системаны кандай, билим берүү системасын кандай кылышыбыз керек? Кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот? Билим берүүбүз дагы өсүшү үчүн. Жакшы суроо. Менин оюмча Америка АКШнын билим берүү системасынын эң кызыктуу нерсе бул ал критикалык ой жүгүртөт. Бул адам көбүрөөк креативдүү жана ийгиликтүү болууга жардам берет. Анан менин оюмча бул эң негизгиси, эң кызыктуу нерсе. Анан мен билем Кыргыз өкмөтү ал билим берүү жакшыртууга көңүл бурат. Анан Америка элчилигинин Кыргыз өкмөтү менен ошол тармакта кызматташабыз. Ар кандай тармактар бар. Ар кандай тармакта, мисалы, окуу же илим, математика, англис тилин үйрөнүү. Ошол программалар билим берүү системасын жакшыртуу менен биз жаңы мунга жардам беребиз. Анан ошол жол менен биз чогуу Кыргыз Республикасынын бакубат келечекке жардам беребиз деп ойлойм. Сон. Аябай сон. Анан жолдошуңуз дайыма ошо колдоп келеткен да, анан кайсы бир өлкөгө барсаңыз дагы сиз менен чогуу жүрөт экен. Мындай жолдошуңуз тажадым дебейби? Жок, бирок бул албетте дайыма ар бир 2-3 жыл көчүп кетүү бул татаал, албетте. Бирок ал дайыма мени карьерамда колдойт. Эркек аялды колдогону жакшы экенби? Албетте. Анткени мисалы менин тажрыйбамда эгерде менин күйөөм мени колдобосо, анан мен дипломат боло алмак эмесмин. Ооба. Анан биз команда. Биз чогуу баарын чечебиз. Анан менин оюмча жон эле бүткү үй бүлө өнүккө менен биз өзүбүздү, коомубузду өнүктүрөбүз. Биз үй бүлөбүздү өнүктүрүү менен коомубузду, мамлекетибизди өнүктүрөбүз. Туура айтасыз. Ооба. Сонун айттыңыз. Күйөөлөр аялдарыңарды колдошуңар керек экен. Дипломат, элчи болуп ары бери жүрүшү үчүн, дүйнөнү көрүшү үчүн аялыңарды колдойсуңар деп. Ооба. Кыргыздын аялдарын көрүп жатасыз да. Кыргыздын аялдары кандай экен? Бактылуу эле экен? Эркин бекен? Билимдүү бекен? Кандай экен биз? Кыргыз аялдарынын колуна баары келет. Колунан баары келет. Чындыгында баары аялдардай. Туурабы? Биз баары жасашы мүмкүн. Жасашыбыз мүмкүн. Анан Кыргыз Республикасында ар бир тармакта абдан мыкты, ийгиликтүү аялдар бар. Сиз сыяктуу. Сиз аялдарды ошол аялдардын бири. Анан Кыргыз Республикасынын тарыхта абдан күчтүү аялдар экен. Курманжандаткан сыяктуу. Анан азыркы аялдар ошол тарыхты улантышат. Сонун, рахмат. Анан Аня Ерохина үйдө тамак жасап, үй жыйнап ушинтетпи? Мен ашпоз эмесмин. Сиз мант эле жейсиз. Ооба, мен жейм.
Чыныгында менин күйөөм ал биздин ашпозчу, ооба. Анан ал тамак жасайт. Анан мен адиштер мен мурда айткандай биз команда. Анан үй тазалганда же дүкөндө кээ бир нерселерди сатып алганда биз чогуу биз дайыма чогуу жасайбыз. Дайыма чогуу. Анткени кадимкидей жашоо татаал, ошондуктан биз чогуу бири-бирибизге жардам беребиз. Ай, сонун экен. Көрдүңөр дерди. Үйдө тамакты өзүңөр жасашыңар керек экен. Биз болсо саякатташыбыз керек экен дерди. Бул кичинекей кезде дипломат болууну эңсептирсиз. Анан улам бир өлкө алмаштырып, мындай өзүңүз деле бир туруктуу жерде жашасам, бир өлкөдө карысам деген учур болбойт да? Же өлкө кыдырган жакшыбы? Эко тең туура, кандай айтсам? Дүйнө абдан чоң. Менин оюмча биз бүткөй дүйнөдү көрүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени башка кишилер менен таанышуу аркылуу биз бири-бирибизге жөнүндө көбүрөөк түшүнөбүз. Ынтымактагы көбүрөөк. Биз көбүрөөк кызматташабыз, көз карашы ачылат. Ошол чет өлкөдө алган тажрыйба биз өзүбүздүн өлкөбүздө колдонобуз. Ошондуктан менин оюмча ошол эко тең туура. Сот. Анан сиздин ушу дипломат болуп, ушунча даражага жетиш үчүн ата-энеңиздин дагы колдоосу болду да, Ата-эне баланы кантип колдош керек экен? Колдош керек бекен? Албетте. Бул маанилүү. Мен дипломат, мен бул жакта, мен Кыргыз Республикасында иштейм, анткени менин апа-энелер колдонгон. Колдошкон, Колдошкон. Ооба. Балдардын ар кандай таланттары бар, анан ар кандай интерестер бар, кызыгуулары бар. Ошондук анан биз ошол нерсени кандай айтсам, көбүрөөк колдошубуз керек, көбүрөөк мотивация беришибиз керек. Мисалы үчүн бала сүрөт тартса, ошол жагын колдойлу, Ооба. Анткени ар кандай тармактарга салым кошушу мүмкүн. Ошондуктан балдардын интерестерине караша биз ошол колдошубуз керек. Кечиресиз, мен коп каталар менен сүйлөшөм. Жок, аябай сонун болуп атат. Мен аябай түшүнүп атам, эл дагы түшүнөт деген ойломун. Анан акыркы тапта мен көбүрөөк ушу силердин баракчаңарга кирип, жана англис тилинде видеолор тартып атасыз го, англис тилин үйрөтүү боюнча. Ошол нерсе аябай жакты. Анан ушундагы улантсаңыздар, анан биз көбүрөөк ошол жактан окуп көрсөк деген ойдомун. Англис тилин ал көп мүмкүнчүлүктөр ачылат. Дайыма чет тилди үйрөнүү көп мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бирок айрыкча экономикалык тармакта, туристикалык тармакта, илиминин тармакта англис тилин үйрөнүү бул көп жолдор ачылат, көп мүмкүнчүлүктөр. Практика керек экен. Ачылат. Ооба, көп практика керек. Үйрөнгөн англис тилин кишилер мени менен сүйлөшкөндө алар жок, мен уялып жатам, жок, мен сүйлөшө албайм деп айтышат. Мен түшүнүм. Анткени мен дагы кыргыз тилинде сүйлөшкөндө абдан уялып жатам. Бирок
практика керек, багынбашыбыз керек. Анан жөн эле сүйлөшүү аркылуу, тасмаларды көрүү аркылуу биз көбүрөөк үйрөнөбүз. Ооба, үйдөн баламды айласын кетирип атам, сүйлөмө мен англисче деп. Бас Шректи англис тилинде көрөбүз деп. Анан бирок дайыма мынтип колдонуп, өзүң чыгарып сүйлөп турбасаң, унутуп калат экенсиң да. Практика сөз керек. Практика сөзсүз керек. Анан бул бир аз күлкүлүү, анткени мен Америкада кыргыз тилин үйрөнгөндө мен жакшыраак кыргыз тилинде сүйлөшчүмүн. Анткени мен жөн эле кыргыз тилинде сүйлөшкөнмүн. Анан азыр мен Америка элчилигинде иштейм, албетте мен дайыма англис тилинде сүйлөшөм. Ошондуктан мен тилекке каршы көп унутуп калыптырмын. Анан азыр мен мага көбүрөөк практика керек деп ойлойм. Сиз Караколго бардыңыз, Чолпон Атага, Чолпон Атага, Бишкек, да кайсы жактарга, Ошко бардыңызбы, Таласка бардыңызбы? Бара элекмин. Бирок менин максатым бүткөй Кыргыз Республикасында баруу. Кыдырып келип. Бул менин максатым. Анан баары Кыргыз Республикасында баары сыноо to try не жеп көрөбү, сыноо англисче айтып көрсөң. To try everything. Барын остип көрүш керек, барын сынап көрүш керек. Сынап көрүш керек. Менин максатым Кыргыз Республикасында баары сынап көрүү. Барын кандай айтсам, остип деңизчи. Остип. Барын остип, барын сыноо көрүп. Бул менин максатым. Анан мындай элдерди кыдырып жүргөндө сизди таанып атышабы? Жылдыз болуп кеттиңиз? Жок. Мен жылдыз эмесмин. Бирок мен көп кишилер менен таанышып, анан Америка элчилиги биз абдан ачык аракет кылабыз, ачык болууга аракет кылабыз. Ошондуктан мен абдан бактылуумун эгерде бир адам сиз Америка элчилигинин деп айтса, биз дайыма таанышуу үчүн ачык. Ачыксыз. Сон буга чейин мындай Америка десе, Америка элчилиги десе, эмнегедир бир чоң дубал тургандай, аякка жетүү мүмкүн эместей, алар адам менен сүйлөшсө мүмкүн эместей көрүнчү. Биз жөнөкөй адамдар, чындыгында жөнөкөй адамдар. Анан Аня менен таанышкандан кийин мындай ал дубал урады да, анан мындай мүмкүн экен, сүйлөшсө мындай түшүндүрө алсак болот экен, бир нерсе сурансак болот экен деген сыяктуу ой пайда болду да. Бул сонун нерсе. Бул сиздин ийгилигиңиз. Сизге чоң рахмат. Элдер дагы сиз тууралуу көбүрөөк угуп, көбүрөөк көрүп, анан деп мындай жакшы кыялдарды тургузуп атышат, жакшы максаттарды коюп атышат. Ошон сизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Анан бул элдерди кыдырганда кыргыз элинин мүнөзү кандай экен? Байкадыңызбы? Кыргыз элинин мүнөзү абдан борукер, абдан меймандос. Мен бурда айткандай дайыма жардам берүү үчүн даяр. Бирок эң кызыктуу нерсе, америкалыктар, кыргызстандыктар абдан окшош экен. Анткени баалыган нерселерибиз бирдей. Биз үй бүлөбүз, сыйлайбыз, биз жаратылышты сактайбыз. Биз эркиндик тибиз менен сыймыктанабыз. Анан биз, менин оюмча, биз бир туугандай. Окшош жактарыбыз көп экен, Сон анан сиздин ошо Кыргызстанга келип, кыргызча сүйлөп,
элдердин дагы кыргыз тилге болгон умтулуусун, сүйүүсүн ойготконуңуздар үчүн дагы кыргыздардын атынан терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Аябай бул аябай чоң сыймык, чоң аябай сизди көрүп суктанып атабыз, азаматсыз. Ана мындан ары дагы иштериңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Сизге дагы ийгиликке каалайм, сизге чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Аня менен болгон маегибиз сиздерге абдан жакты деген ойдобуз. Бардыгыбыз да тилибизге, ушул өлкөбүзгө болгон сүйүүм уламдан улам тереңдеп аткансыйт. Жана ошол биздин Кыргызстанга келген меймандар ушинтип ардактап турса, кадимкидей көтөрүлөт экенсиң, кадимкидей жүрөгүңдө өлкөңө, улутуңа болгон сыймык койгон экен. Ошондуктан аябай ушул нерсе дайым болсо экен деп тилейм. Кыргызстан өнүксө экен деп тилейм. Тилибиз, дилибиз, улутубуз бийиктесе экен деп тилейм. Аня менен болгон маек жакты деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат аман туруңуздар.